Жергиликтүү маанидеги маселелерди жашоочулардын катышуусу менен биргеликте чечүү колго алынууда. Алсак жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзу өткөн жылдын сентябрынан баштап элдин үнү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги, бюджеттик процесс долбоору менен аймактарда атайын окутууларды өткөргөн. Жыйынтыгында 7 пилоттук айыл өкмөттү жарыктандыруу, тазалыкты камсыз кылуу, эс ала турган жайларга шарттарды түзүү, көрктөндүрүү, элдик чыгармачылыкты өркүндөтүү, өспүрүмдөр үчүн ийримдерди уюштуруу каралды. Алар тууралуу айыл өкмөттүн башчылары борбордо өткөн тегерек столдо кенен айтып беришти. Бул жүзөгө ашкан тажрыйбаларды башка айыл өкмөттөргө, мэрияларга жайылтуу максатын көздөйт. Эл өзү кызыктар болуп, өзү кошулуп, аралашып жасап, өзүнүн каражатын киргизгенде ошол нерсе дагы жакшы сакталат, жакшы колдонулат да. Эмесе башка бирөө жасап койгон бааланбай калып атат. Мына ошо элди активдештирүү, бүт жерлерде мисалы каражат жетпейт. 452 айыл өкмөтүнө жергиликтүү бюджет абдан тар. Ошондуктан бул жарымын колдоп берсе, жарымын эл колдоп берсе, жарымын донорлор колдоп берсе, спонсорлор колдоп берсе, көп нерсени бүтүрүп алсак болот.